Менин атым Хиро Ямамото. Мен областын Йоккайчы деген шаардан келдим. Азыр Кыргызстанда 2 жыл дене тарбия мугалим болуп Чуйдо Балансовканын гимназияда иштедим. Мен 25 жаштамын. 23 жаш кезде бияка келип, азыр 2 жыл болду, азыр 25ке чыкты. Өзүңүздүн үй бүлөңүздү да айтып Японияда кандай? Япониянын менде 2 иним бар, дагы ата энелер бар, ошо 5 кишиден жашачумун. Кесиби болсо менде спорт боюнча окуп университетте аяктап келдим. Анан эмне кесиби деген ошондой. Дагы спорт болсо футбол, мен кесиби футбол да. Ошо. Бияка кандай себептер менен келип калдыңыз? Себептер деген менде университет Японияда окуган кезде ошо чет мамлекетке баргым келген, ошо JICA деген компанияга тапшырып, ошо биякта жетти да. Ошо жактан тапшырып жетти биякта. Анан бияка келгенде өзүңүздө кандай биринчи ойлоруңуз болду Кыргызстан жөнүндө, элдер жөнүндө? Эл жөнүндө менде кыргыздар мындай катуу сыйлайт да, кандай пат-патты сыйлайт. Ошо дагы бизде Япониянын элдери анча карабайт да, кишилер сыйлашпайт. Бирок мындай кыргыздар маршрутка күтүп атканда деле сыйлашат. Ошо аябай кызыктуу болду, мага жакты да. Ошо элдер мындай жакын, кишилер мамиле жакын деген ошо жакты салтылар. Сиздин кыргызча атыңыз барбы? Атым Талант деген ат бар. Ошо Японияда 2 ай окуганда эже айтат да, сен таланттуу кишисиң, спорту да ойнойсуң, тили да уйлонсуң, ошо таланттуусуң, ошо талант деп койду мага. Рахмат. Анан бул жерде кандай иш кылдыңыз мектепте? Дене тарбиянын мугалим болуп иштеп, көбүнчө бардарга дене тарбия сабак өтүп, анда мугалимдерге да ошо кандай өкмалар бар үйрөткөнгө, ошо өтүп, ошо жумуш да. Анан канчынчы класстарга сабак бердиңиз? Биздин гимназияда 5-класстан 11-класстар окугам, ошонун бар класстарга мындай сабак бердим. Эмне жөнүндө үйрөттүңүз? Көбүнчө футболду же башкача? Бар спорту үйрөттү, футбол, баскетбол, дагы додgeball деген Япониянын оюн бар. Спорт, ошо спорт бар. Японияда додgeball деген аябай белгилүү, бардар, кичинекей бардар жакшы көрүшөт. Ошонун спортун кыргыздарга тааныштырып, бардарга тааныштырып, аларга мындай үйрөттү да. Анан биздин Балансовкада ошону мердеш аткардым. Кыргыз тилин кантип үйрөндүңүз? Кантип кишилер менен сүйлөшүп, түшүнбөсө мындай бир эмне деп кишилерге сурап, дагы менде мугалим да. Негизи бардар менен жүрөт. Ошо бардарга баары сурап, бардар мындай мага жакшыраак жооп берет да, кандай деп мага жакшыраак үйрөтүп берген. Сиз 2 ай үйрөндүңүз да Японияда. Анан бул жака келгенде канча убакытта үйрөндүңүз? Кандай ыкмалар колдондуңуз? Анда бияка келгенде мен деле ошондой сыйлашкан жокмун да. Ошо жанагы айтпадым эле, кишиге сурап ошондой үйрөп, анда 3 айдан кийин, 4 айдан кийинби кичине мындай сыйлам баштап, кызык баштаган да. Ошондо мындай кызык баштаганда кишилер менен көп сыйлашып, ошондой болду да. Дагы Кыргызстанда чай деген салт бар, чай чогуу ичип, дастрагон чогуу отуруп, ошо жакшы салт бар. Ошо менде сыйлаша албадым, бирок мындай ошо салт аябай жакты да. Түшүнбөсө деле чогуу отуруп, мугалимдер же окуучулар да үй бүлөлөр менен чогуу отуруп, алар сыйлашып, ошо мынтип акырын угап, түшүнбөсө сурап, ошентип тилди күтүрдүм. Кызыктуу окуялар болдубу? Кызыктуу окуялар көп бар менде. Азыр эмне эстедим дегенде, жайында аябай жакшы болду. Бардар менен лагерге катышып, чогуу көрдө ойноп, аябай мен ошо көрдө жүргөр отуруп, аябай жакшы болду. Жайында сондум да биякта. Кой сойгонду үйрөндүм. Кой сойгонду менде 8-январда кеттим. Ошо мугалимдер менен 29-декабрда акыркы күндө ошонун ажыра шаяк деген тамак барбы, мындай биз атканга ошо тамак бергенде атайын кой алып, мен өзүм кой сойдум.
ошо байкелер кичине жардам берген, бирок мен кой сойдум да. Аябай кыйын болду, бирок мындай бияктын салт жакшы салт да. Мен Японияда ошо мындай жашаган кезде ошондой кылган жокмун. Аябай мага жакты, пайда көп болду. Мен да койдун башы аябай жакшы көрөм. Ошонун койдун башы жегенде мындай бетимде тери мынтип экиге бөлүшүп, биздин гимназия чөйдө мындай эң кичиси мындай үлөлөргө берет да тери. Ошол саатты дагы мындай көзүм болсо жакын досумага мындай экиге бөлүшүп, жакын досуң берип, анда тиги болсо мындай кып сүйлөшкөн кыз мага берип, анда алар мындай тиги кичине токтойт деген саатты да үйрөнүп кызыктуу болду да. Дагы аябай жакшы саат деген Кыргызстандын учурашуу деген саат аябай жакты. Учурашканда чогуу мындай бири-бирине кол берип, жакын болсо мындай чактап, аябай жакшы, кишинин мамиле аябай жакын болду. Ошол саат аябай мага жакты. Аябай жакшы саат. Киши менен мындай мамиле кыла алат, ошондой учурашуу боюнча жакшы болду. Мектепте башка мугалимдер менен тажрыйба алмаштыңыз да, башка дене тарбия боюнча. Ошондо кандай мындай өзүңүзгө мындай жаңы ыкма алдыңыз да? Кандай тарбия беришет экен, аларга сиз кандай жардам бердиңиз, сизге кандай жардам беришти? Магабы? Мага көп жардам беришти. Менде ошо келгенде сүйлөшө албадым да. Ошол кезде да мындай жардам беришти, мындай кыярган жоксуң деп көп сурап. Дагы мындай чай отурганда атайым мага чакырып. Дагы менде сүйлөшө албадым, бирок ичине ой көп болду да, кандай кылгым келет дегенде. Ошо мындай түшүндүргөндө менде анча-мынча сүйлөшө албадым, бирок алар мынтип ыгап, анда кичине түшүнүп, ошол жардам берген. Жакшы болду. Дене тарбия боюнчачы? Дене тарбия мугалим балды биздин гимназияда. Ошо ал менен көп сүйлөшүп, биринчи мен кандай үйрөтсө жакшы болмок деген мен бардары өтүп сабакка, ошо чогуу иштеген Эсен агай деген барды. Эсен агай мындай карап, ал мындай мени сабак каалап, ал өзүм үйрөндү да, кандай ыкмалар жакшы. Да ыкма боюнча ыкма жөнүндө бияктан мугалимдер көбүнчөсү мындай көп деп айтат да, бардарга андай. Мындай күлүш керек, мындай жооп берет да. Бизде Японияда тарбия бергенде көп суроо берет. Кандай күлүшсө жакшы болмок, кандай күлүш керек деп ойлойсуң деп. Ошентип мындай суроо берип, мындай бардар өзү ойлойт да. Кандай кылса жакшы. Мисалы, дене тарбиясы ак болсо, кийимдерди чечкенде кандай кылса жакшы болот, таза болот, тазалык сакталат. Ошо өзү ойлоп, мындай кичинекей жооптор өзү тапканда өзүндүк болот да. Ошон үчүн мугалимдер атайын суроо берет да. Анча мындай кыл, биз айтпайбыз. Ошондо Эсен агайга айтып, Эсен агай ошол ыкмада кордонуп, дагы кичине башкача бардар кылса, мындай үрөшпаш керек, үрөшпап, анда кичине мындай кайтараса болот да. Түзү арбаса, мындай кандай туруш керек деп сураса, мындай өзүрөр мындай түзү турат да. Андан кийин мындай башкача мындай гимнастика кылса, мындай кайра башынан кылып, ошол кылса, мындай бардар өзү мынтип туура баштат. Ошол ыкмалар кичине сүйлөштү ал менен. Япония барганда кандай иш кыласыз? Япония барганда менде мугалим болуп иштегим келет. Дагы биздин гимназиянын директору менен көп сүйлөштүм. Биздин гимназиянын азыр директору менен ачкан да ошол мектеп. Аябай жакшы мектеп. Мен да ошондой Японияга барып мектеп ачкым келет да. Гимназия азыр иштеген гимназияда жатаканада жатат бардар. Ошондой мектеп ачкым келет Япония. Ошондой келечегин ой бар. Сиз интернатта иштедиңизби? Интернатта ооба иштедим. Бул Баранцокодо, да? Ошондо кыздарга өзүнчө тарбия бердиңиз, балдарга өзүнчө тарбия бердиңиз? Жок, чогуу окуп атат. Анан кандай экен, жөндөмдөрү барбы экен? Жана мисалы үчүн футбол кыздар ойноштубу же балдарга эле үйрөтүп, кыздарга башкача үйрөттүңүзбү же кандай? Спорттук катышкандар көбүнчөсү бар да. Кыздар биздин гимназияда ийримдери көп да кружоктор. Мен болсо япон тили дагы, футбол дагы үйрөттүм да. Кружокко өттүм.
Нагы мугалимде орус тили, математика, география мындай көп илимдер бар. Ошо мындай кызыккан нерсеге мындай бардыр катышат. Япон тилине кружокто кандай эмнелерди үйрөттүңүз? Эмнелерди хираганар, таңалар да үйрөттү. Биринчи ошо дагы ырылар, бийлер. Ошо Япониянын салттуу маданияттарды да үйрөттүм да. Тилер эмес, башка мындай нерселерди да үйрөттү. Бирок мындай көбүнчөсү мындай мен менен сүйлөшкүм келгендер көп катышат да. Кызыккандар ооба. Өзүңүз Кыргызстанды кыдырып чыктыңызбы? Кайсы жака бардыңыз? Саякаттар мындай көргө бардым. Түштүкү деле, түндүкү деле эки балдым. Каракорду бардым, Нарынга бардым. Дагы Бишкек ошо болду. Ошо образга барып келдим. Түшүнүктүү. Акыркы суроо, биздин Акипресс маалымат агенттигинен окурмандарына өзүңүздүн эмеңизди, жаңы жылдык майрамыңызды айтып кетпейсизби? Жаңы жылда эмне каалайсыз, өзүңүзгө эмне каалайсыз, элге эмне каалайсыз, Кыргызстан элине сиз кетип аткандыктан жаңы жылга каалоолор өзүм агабы бар элдерге, биздин окурмандарга дагы да, Акипресстин окурмандарына эмне каалайсыз? Өзүң каалоо тилектериңизди айтып. Азыр мындай каалоо тилектери кыйын да. Ошо мындай Кыргызстан салт той тос дегенде. Эмне айтайын? Анда чогуу иштеген мугалимдерге биринчи айтайын. Чогуу иштеген мугалимдерге сиздерге аябай рахмат деп айтайын, ыраазы атам. Сиздер менен иштегенде аябай мага жакшы болду, пайда көп болду. Ошону сиздердин ден соолугуңуздар каалайм, ийгилик каалайм. Анда балдарга кандай айтайм, аларга аябай мага кызыктуу болду да алар менен жүргөндө. Ошо аларга дагы чоң рахмат. Мен аларга көп айтканда, жашоодо максат коюп, ошого аракет кылса жетет деп. Ошондо айткым келет да. Өз максатты коюп, ошого жеткиле деп. Ошо мен ийгилик каалайм. Болду. Апе